Менин бир дагы бир тууганым, балдарым, бир туугандарым менен силер эч кандай мамиле кылбашыңар керек. Эгер кимдир бирөө менен сүйлөшүп кое турган болсоңор, телефон менен дагы сүйлөшкөн болсоңор, жоопко тартыласыңар. Кызматты иликтөөгө алынасыңар. Бир дагы менин жакындарымдын тапшырмалары болобу, сураныштары болобу, өтүнүчтөрү болобу, эч кандай аны аткарууга силер милдеттүү эмессиңер. Жана аткарышыңар керек эмес. А эгерде кимдир бирөөңөр тымызын менин жакындарым менен сүйлөшүп, телефон аркылуу байланышып, жолугуша турган болсоңор, билип эле калсам, кызматтык иликтөөгө алынасыңар. Түшүндүңөрбү? Эстен чыгарбагыла ошону. Мен мына силердин алдыңарда, силердин жетекчиңер катары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси катары, силердин мына алдыңардагы туруп ачык айкын бетиңерге ушуну айтып атам. Эч качан мен өзүмдүн жеке проблемамды кызматка аралаштырып чечпеймин. Ишпечи апа, Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын кызматкерлери Бишкек шаарында тилемчи аталыштагы рейдтик иш-чара уюштурушту. Иш-чаранын максаты көчөдө тилемчилик кылып, жол кырсыктарына кабылган учурларын алдын алуу. Башкармалыктын кызматкерлери автобус менен көчө бою кыдырып, унаалардын кыймылына тоскоолдук жаратып, унааларды аралай кыдырып, волонтерлук кызмат көргөзгөн жарандарды, кайыр сураган үй жок жарандарды чогултушуп, коломто баш калкалоочу жайына жайгаштырышты. Ал эми волонтердук кызмат көрсөтүп, унаа каражаттарынын кыймылына тоскоолдук жараткан жарандарга айып протоколдорун толтуруп беришти. Булак Сокол Медиа. Ушул коңгуроо кагып аткан коңгуроого эгерде же президенттин же жогорку кеңешин кулак какпаса, эртең азаптын чеңгелине кабылабыз. Же сөзсүз Марат Казакбаевге окшоп, же башкаларга окшоп сөөгү чыгыш керек барган жерде. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз. Азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ошо угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үнү да чыкпайт. Мектепке барса балдар камситация, сакоосу жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызга эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныч, жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар, тактап мен өзүмдө болот. Сураныч, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Могул жерде эч нерсе болбогондой болуп, тым кыйып, мыйзам бузулбагандай, конституция бузулбагандай болуп, мыйзамдарды талкуулап, кабыл алып отуруштун өзү кайдыгерлик деп отурат. А кайдыгерлик мыйзам боюнча дагы, ыйман боюнча дагы эң чоң күнөөгө батат туугандар. Бир үй бүлө сыздап отурат, 28 үй бүлө сыздап отурат. Энесин көрө албай баласыздап отурат, кызын көрө албай атасыздап отурат, аялын көрө албай күйөөсү сыздап отурат. Мына жерде жылуу жумшап отуруп биз мыйзамдарды кабыл алып атабыз. Бирден өзгөрүп кетеби ал мыйзам? Соңку кезде сүйлөгүң да келбейт, ушул жерге киргиң да келбейт, ачык айтайын. Кайран жогорку кеңеш, кайран эгер өкүлдөрү, кайран албаттан айылып, кайран көкүрөккө таккан монол, кайран адамбыз деп басып жүргөн биз. Эмнени өзгөртө алабыз? Эмнеге таасир келтире алабыз? Ушул жерде шушуңдашып, 5-6дан сүйлөшүп, кудуңдашып, сүйүшүп, кучакташып, өз маселебизди чечкенден башка эмне кылып атабыз туугандар? Биз кабыл алган мыйзамдардан эмне өзгөрүп атат? Кайсы жакшылыкка баратабыз? Же конституцияны корго деп конституцияны коргой албасак, адамдын укугун сактап бер деп аны сактай албасак, мына жерде ант ичпедик беле? Мен кыйшаюусуз аткарам, эгерде аткара албай кайсам, мыйзамдарга ылайык жооп берүүгө даярмын. Кана жөлөк пулдардын эң керектөлүүчү корзинадан аз болгону, көп болгону. Кана Акылбек Жапаров жарыялады, аны аткарбайбыз деп, аткара да албайбыз деп. Эмнеге добуш бердик биз? Иштей бер айланайын деди.
Аттарылбаса койсун, конституция өзү менен өзү болсун. Урматтуу кесиптештер, мен сиздерден суранам. Айтып атпаймынбы, сурангым да келбейт, сүйлөгүм да келбейт. Бирок суранам. Биз соңку кездеги Кыргыз Республикасында конституциялык мыйзамдардын одоно түрдө бузулгандыгы жөнүндө комиссия түзүп бийликтен эңче жогорку кеңеш өзүнүн ишин актабайт, жеп атканын аныбыз адал болбойт. Грузин эли менен кыргыз элинин окшоштуктарына, айырмасына бүгүнкү күндө күчү. Чыңгыз Айтматовдун жетинин бири деген чыгарманы барыңар окугансыңар. Ошол жакта грузин элинин мекенин кандай сүйөт экени ошол жакта так даана сүрөттөлгөн. Ал эми бүгүнкү заманбап кыргыздар менен грузиндердин айырмасы современный. Мен эки айырманы байкадым, урматтуу мекендештер. Грузинче билбеген грузин жок экен да. Бизде уялбай эле я понимаю, но не говорю деп айтып коет го кыргыз эле. Мен көп эле аттуу, баштуу, белгилүү саясатчыбы, кандай улуу эле инсандардын үйлөрүнө барып жүрөм. Уул кыздары, неберелери кыргызча сүйлөбөйт да такыр. Алар менен орусча сүйлөшөт. Грузиндерде бул жок экен. Булар өздөрүнүн эне тилин барктайт, баалайт. Орусчага окшош эмес болсо дагы ушундай уялбайт. Грузин тилинде сүйлөгөндөн намыстанбайт. Бизде орусча билбей калса, англисче билбей калса, өздөрүнөн өздөрү басынып, коомдун дагы аң сезим ошо калыптанып калган. Анан дагы бир айырмасы, урматтуу достор, өзүнүн өлкөсүнө бүгүнкү грузиндер кайдыгер эмес экен. Бизчилеп коррупционерлердин артынан чуркап, аларга кошомат кылып, аларга төргө отургузуп сыйлабайт. Алардын чиновниктери дагы эгерде ууру болсо, коррупционер болсо, элге батын албайт. Ушундай айырмачылыкты байкадым. Булар өздөрү талап кое билгенди билет. Эгерде коррупционер ууру чиновник болсо, аларга башкача мамиле кылат, биздегидей эмес да. Ушундай мекендештер. Анан 19 ноябрдагы митинг тууралуу айта кетсем, бизге тынчтык керек дегендер. Бизге тынчтык керек болгондо 3 революция болбойт болчу, урматтуу мекендештер. Бизге тынчтык эле керек болгондо Акаевди кубалабайт элек, Бакиевди да кубалабайт элек, Жээнбековди да кулатпайт элек, эгерде тынчтык эле керек болсо. Ошон үчүн элге тынчтыктан тышкары адилеттүүлүк, акыйкаттуулук сөзсүз түрдө керек. Урматтуу мекендештер, айтайын, азыр мен жөнүндө көптөгөн каралоолор болуп атат. Буюрса, азыр бул жакта интернет жок, түз эфир бар жерден, интернет бар жерден түз эфирде алардын баарына жооп беребиз. Бирок мен мурда дагы айткам, азыр дагы айтам. Бүгүнкү бийлик менин атамды, апамды өлтүрүп салган жок. Ушунчалык эле мен тагдырымды талкалап жиберген жок. Мени болгону ошо ак жерме 1,5 жылга камады. Эгерде бүгүнкү бийлик таза иштеп аткан болсо, арты таза болсо, мен канчалык сындабайын, эч кандай мени колдогондор болмок эмес. Бүгүнкү бийликке наразылар болмок эмес. Мен жалгыз эле бир адаммын. Бирок бул жакта абдан маанилүү нерсе жатат, достор. Ошо менин башыма келген акыйкатсыздык, менин башыма келген адилетсиздик сенин да башыңа келбесин, урматтуу досум, урматтуу мекендештер, сиздердин да башыңарга келбесин деген максат менен мен бүгүнкү бийликке түрмөдө отуруп чыкканыма карабай каршы чыкканмын. Бүгүнкү бийлик кел, бетин айтпайсыңбы деп айтышат. Бетине деле айтканбыз. Аянтка чыгып, чокойду алып чыгып, Шералдын чокойун эстетип, бетине деле айтканбыз Кыргызстандан. Эмне болду? Булар чындыкка чыдабай мени камап коюшкан. Келип айтпайсыңбы дегендерге бул жооп да. Бүгүнкү бийлик мени ак жермен камап, жеке мен өзүм жөнүндө айта турган болсом, менин үйүмдү тинтип, маскачан, спецназдар келип, үй бүлөмдү, бала чакамды коркотуп, ошонун натыйжасында керек болсо келинчегимдин боюнан дагы түшүп калган, мисалы үчүнчү.
ошол акыйкатсыздык, адилетсиздик ар бириңердин эшигиңерди каккылап келет деп мен айтканмын. Мына четинен болуп келатат. Ошол бүгүнкү камакта жаткандардын жарымынан көбүн айтканмын.